Айлығы ғана шыққана четінде, жамалың айдың бетінде. Жағдайын ай тапсаң ойнап күл, жалынды жашты кетірбей, мен жалорып атырған кезегім. Арда жардамы жоғай, батай жетімде адырға ғана шыққана четімде, ақтығың айдың бетінде. Айласын ай тапсаң ойнап күл, алтындай жашты кетірбей, мен арғасызда тұрған кезегім. Алдың апасы жоғай, батай жетімде қыш тоғығына шыққана четінде, қызылың жоқтың бетінде. Қиялын ай тапсаң ойнап күл, қырчындай жашты кетірбей, мен қиналып атырған кезегім. Алда қычықта қалған, батай жетімде. Ең соңын шығарма болды, чынында эле керемет шығарма болды. Бұл элдик шығарма, Биздин мына ушундай таланттуу кыздарынын биз керемет шығармаларды угуп жаткан учурубуз. Ардактуу теле көрүүчү, эчикте абанын салкындыгы баарыбыздын жан дүйнөбүзгө керемет бир жыргал сезимдерди берип жаткан учур. Мына ушул учурда биз дагы 5-каналдын Ырмайрам программасын сиздерге тартуулап жатабыз. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Бул ырга кандай ыр менен жооп берүүгө болот байыш? Немени атабыздын илгеркери бар. Нарындан жаз, бул дагы элдигер кайланып калды. Ушул нарындан жазган салымга менен ырдап берейин анда. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Кыймылдап поезд баратсаң, ыгылдырып көздөн жаш тынган. Жөнөдүм нарын калага, ынагым сенсиң садага. Жүзүмдөй бышкан өлтүрөбүй, жүзүңдөн жаным садага. Ойлосун болот көңүл шат, жолуксам деймин кайрабат. Театр ачып жатканда нарындан жазган саламга. Ойлосам болот көңүл шат, жолуксам деймин кайрабат. Театр ачып жатканда ой, нарындан жазган саламга. Бир букет күлдү сонарда, күтүң ичкен капталган. Саламат агай баргын деби, узатып калдым вокзалдан. Ай, ой, нарындан жазган салымга. Эң соң
сонун чыгарма нарындан жазган салам катты бул ар бир Ашыралы Айталиев атабыздын Ашыралы Айталиев агабыздын атабыздын бул ыры ар бир кыргыз үйүндө жаңырды. Албетте бул ыр ар бир инсандын жүрөгүндө сакталууда деп айтсак болот. Анда ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү күнүбүздү Жылдыз Тайм YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Ошол Жылдыз Тайм YouTube каналына катталып, подписаться болуп, андан кийин биздин бул күндөгү жагымдуу бир эфирди көрүп турсаңыздар болот. Ардактуу теле көрүүчүлөр, кийинки чыгарманы Нурайым Тукешевага берели. Келиңиз. Ал Токумбаев атабыз жазган ырын Жалжалым ырын. Жалжалым эң сонун чыгарма, келиңиздер. Açılgan kanang appağı igül görsün Okşotup koyam özüngü Canımdın jarmı sende dep Жалжалым көрүнгүң келет gözüng Жалжалым жаралсаң керек мен үчүн Ойлогон гана сырдың кетет жүрөгүм жаңсасаң болон жактырсың жалжалым канчага минтип жүрөм күн түнү гана кетпе Tutkунуң болдум багымдың жалжалым буйругуң барбы мен үчүн болсун эң сонун чыгарма. Негизи эле элден чыккан азамат эл деп иштеп агарат дейт. Мына бүгүн сиздер эл үчүн негизи эле кыргыздын мына ушундай өсүп өнүгүп келе жаткан комузду колго алып, мына ушул өзүңүздөрдүн талантыңыздарды элге арнап, эл үчүн камынып, эл үчүн иштеп жаткан учуруңуздар. Албетте сиздердин агаруучу мезгилиңиздер эми келет деп ишендире кетели. Албетте мына ушундай мыкты чыгармаларды элге тартуулап, арыбай, чарчабай иштөө менен сиздер элдин агартуучу болосуздар. Албетте келиңиз, байыш кайсылар менен жооп бересиз? Сиз айткандай, бизде билесиз, ошто Ырысбек Абдыкадыровду бүт элдер сиңирип, элге аккордеон ырларын, кайрактарын сиңирип койгон. Ошондуктан мен азыр комуз менен кымбат мотторун ырдаганга аракет кылып көрөм. Ырдын бири Ырыспай деп айтты баштапта. Су жаңыртып алатын жылгасын, талатын шап тургуйлордун ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сумсайып, жазда неге келбей койдуң кымбатым, жазда неге келбей койдуң кымбатым. Жарқын гүл
жасалғалап қырбашым жай шығарып табиғаттың сымбатын жер жап-жасыл менің өңім егер сары жайда неге келбей қойдың қымбатын жайда неге келбей қойдың қымбатын дарақ тағып түркінмін сырғасын соқтандырдың адамдардың қиласын күтіп жүрсем жүзін қамдап өзіңе көзді неге келбей қойдың қымбатын көзді неге келбей қойдың қымбатын екі жүрек бірін бірі тыңдасын езілішіп елжірешіп жырғасын керемет бар сенде күшті жайғылар келші келші қыш желдеді қымбатым келші келші сүйер болсаң қымбатым керемет бар сенде күшті жайғылар келші келші қыш желдеді қымбатым келші келші сүйер болсаң қымбатым келші келші қыш желдеді қымбатым. Баракелде колчабалар болсун. Байышы Емдердиев бүгүнкү эфирде жаңырта ырдап өткөн учурун. Келиңиз Нурайым Тукаешова кандай ыр менен жооп бересиз? Элик ыр кызыл гүл. Кызыл гүл чыгармасы келиңиздер. Сен кызыл гүл жайнаган Бақтылы сайраған Сен парвана мен панар Жарығың иғана тейсең Жайнағымна, жайнағымна, жайнағым Қылчайып бұлбұл қонуға Қызыл гүліңе Бұрылып бақта сайраған Бұлбұлдың иғана мұқаме Үніне да, үніне да, үніне Көз салам гүлге күніге Күнімді açıp күлігі Көңілім қалат açылып Гүліңдің иғана жатсам Түбіне да, түбіне да, түбіне Açılған гүлге жетем бе Aşıqtağım bekер бе Açılған гүлге жете албай Арман деле ғанаң өтүбі Кетем бе да, кетем бе да, кетем бе Açılған гүлге жете албай Арман деле ғанаң өтүбі Кетем бе да, кетем бе да, кетем бе
Азаматсыз Нурайым кол чабалары болсун, чынында эле керемет чыгарма мына ушул куттуу студияда жаңырып жаткан учуру. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эч жакка алыстабаңыздар. Чынында эле биздин ул кызыбызга абдан көп SMS билдирүүлөр келип жаткан учуру. Ал эле тургай негизи добуштар да келип жатат экен. Добуштар келип сиздерге кандай ырдап жатканыңыздар жөнүндө дагы ар кандай SMS билдирүүлөр келип жаткан учуру биз болсо дарегине жеткирели. Негизи мен добушумду айымга берем. Чындыгында эле жакшы ырдайт экен дейт. Кол чабалар болсун. Чоң рахмат. Ал эми жигиттин үнү абдан сонун экен. Кайра-кайра ырдатсаңыздар дейт. Кайра-кайра ырдап берүүгө даярсыз. Биз ырдайбыз деп келгенбиз, андыктан баарыңыздардын каалооңуздарды аткарууга даярбыз. Келиңиз, кийинки чыгарма сизден болсун. Эми жана ырыспай, ырдын пери ырыспай дегендей биз эми ошто жүрүп, аккордеондон да алыс эмеспиз. Аккордеонду жакшынакайын деген ырдарды кайтарайын. Сорансам укпас сөзүң далайдын, сулардай аккан күндү самаймын. Сезимим жыргап күлүмдү жүрсүн, сенин алып келчүң жолду карайдын. Жакшынакайым жарык дерисин, жан денемени эмнеге жеңесин. Жашыл жарык нур жаган жыл мени качан бересиң, качан бересиң. Антигин өткөн кездердин көбү каалабайм сенден өзгөнүн денин. Караңым инип, караңым издеп, кадалып баратай көздөрүм менин. Жакшынакайым жарык денесин, жан денемени эмнеге жеңесин. Жашыл жарык нур жаган жыл мени качан келесиң, качан сүйгөнүм бүттүм тушалып деген, сүйсүз жашап утабыз мени. Кубаты сыйкыр үмүтү менен кучактап алдым ай усалык мени. Жакшынакайым жарык денесин, жан денемени эмнеге жеңесин. Жашыл жарык нур жаган жыл менен качан келесиң, качан келесиң. Жакшынакайым. Эң сонун чыгарма жаңырып өттү. Келиңиз Нурайым, дагы бир шаңдуу ыр менен жооп берип көрүңүз. Бул дагы элдик ыр, эл алдына келет ырдагым. Эң сонун чыгарма эл алдына келип ырдагым.
Qартайдым деп қақпайым қатарым, bir oqtағы шайыр заманда жап-жаш болып ай келе жашағым. Қиярсада қызы қырдалым, емгектенген елден жырғалым, шаңқылдаған шайыр үнменен ел алдында, жұрт алдында ай келе тұрдағым. Шаңқылдаған шайыр үнменен ел алдында, жұрт алдында келе тұрдағым. Ең соңын шығарма негізілі ырчы қайсы уақытта бақтылы болады десе, сахнада бақтылы болады еткен. Албетте елдің алдында ырдап, елдің алдында сөйлеп, ел алдында жүру менен ырчылар бақтылы болады екен. Ардақты теле көрүүчүм, эче калыспай мына биздин жаш таланттарга өз добушуңуздарды берсеңиздер болот. Биз болсо өз дарегин албетте жеткиребиз. Кийинки СМС билдирүү бар. Нурайка кызым азаматсың, өнөрүң өркүндөй берсин, талантың өсө берсин, ийгилик сага Жумгалдан салам. Жумгал элине бизден дагы чоң саламдар болсун. Нурайка өнөрүң өркүндөп өсө берсин, ийгилик каалайбыз дейт. Чындыгында эле адамдын жан дүйнөсүнө жакшы сөздөр керек. Ардактуу теле көрүүчүлөр, жакшы сөздү аябаңыздар, жаш таланттарга өз добушуңуздарды, өз каалоо тилектериңиздерди жөнөтүп туруңуздар. Кийинки чыгарма сизден болсун. Ашыралай Талифат өзінің жылқы чынларын ұрдап берейін. Ең соңын чыгарма. Бале. Asıl bir tuğum benim, sağlıkım ters jaylı жүргөнүм, eriktim жылқы кайтарып айдасын birinci сүйгөнүм. Eriktim жылқы кайтарып айдасын birinci сүйгөнүm. Жылқы çöptüm Genci tacı para güldürüm, samadan takır çıkmaysın, sağındım gircisinden. Samadan takır çıkmaysın, sağındım gircisinden. Irgılsa şirgi jalbırak, ırgışta pürkü targımak, xalıqta gelin degensin, aygarayt köptün jalbırak. Xalıqta gelin degensin, aygarayt köptün jalbırak. Kullanam жылқы баққанға, қиялым ұшыл аспанға, жаныма келсең болмай өсіп, жылқылар жушап жатқанда. Жаныма келсең болмай өсіп, жылқылар жушап жатқанда. Мен жылқышысың жаман, қиқырып тоғын салам, өлі көбесі үшін іштейін-ай, өркінді өссін бұл заман. Өлі көбесі үшін іштейін-ай, өркінді өссін бұл заман. Қырғызстан үшін
Эң сонун чыгарма кол чабуулар болсун. Негизи эле атанын уулу болуу урмат, элдин уул кызы болуу кымбат деп айтат элибизде. Негизи эле мына ушундай жагымдуу чыгармаларды элге арнап, буйруса элдин таланттуу бир атагы таш жарган уул кызы болушуңуздарды тилектешпиз. Чынында эле биздин өлкөбүз өнүгүп, өркүндөп өсүп турсун дейли дагы. Ыр программабызды, ыр майрам программабызды уланталы. Кайсыл ыр менен жооп бересиз? Агатайым ыры менен жооп берейин. Эң сонун чыгарма. Агатайым байкап турабыз. Чыгарманы күтүп жатканбыз. Нурай Азаматсыз дейбиз дагы. СМС билдирүүлөргө кезекти берели. Нурайым Азаматсың сени менен сыймыктанабыз. Перизат эжең дейт. Саламатсыздарбы? Сиздерге ден соолук, ийгилик каалаймын. Бар болуңуздар. Мен добушумду балага беремин. Сонун ырдады дейт. Чындыгында эле сиздерге абдан көп СМС билдирүүлөр келип жатат. Чынында биздин элибиз талантты сыйлаган элбиз. Биз ар дайым колдоп, коштоп турууга даяр элбиз, Чынында эле бул СМС билдирүүлөр сиздерди өркүндөп өсүүңүздөргө абдан чоң өбөлгө түзүүдө. Келиңиз кийинки чыгарманы. Мен эми таппадым сендей деген ыржыда. Керемет чыгарма. Чаңдын өткөлүнди кыялга Сага саналар сансыз агылат сенди Карап карегим пала биздесин да бүтүнүдөн таппадым сенди Карап карегим пала биздесин да бүтүнүдөн таппадым сенди көрбөдүм сенди Айланып учкан айдагым жерине Сендей жанга көз арткан көптөр эч тынчтык бербейт Ишен жаным, абайла жаным ким болсо да чын баркыңды бере албас менди, сүйө албас менди Canım kim bolsa da çın barkımdı bir almaz bindi, svi almaz bindi Özüm üçün çaçkın geldi asmanda gündü Ömür boyu dağın geldi Çarçonu bilre Karap karegim tağım istesin Tapmadım seni, görmedim seni
чыгарма Агатай деген чыгарма менен бүт дүйнөдөн көрбөдүм сендей, таппадым сендей деп жооп ала алдыңыз Нурайым. Келиңиз кийинки чыгарма. Кайдасың деген ырын менен ырдайын. Чыгармасы. Açıtıp kımız sabası, tümündüp жылкы бағасы. Тобымнан сендей таппадым. Туғын оғым, секе той қайдасың? Қайдасың секет қайдасың, қантейін жүрек айласың. Қадырлаш еркем сен болсаң, қантеп бір жүрегі қанбасын. Чыгарман SMS билдирүүлөргө кезек берели. Мен добушумду балага беремин, соонун ырдады дейт. Чындыгында эле бизге добуш берүүлөр абдан көп болуп жатат. Кийинки SMS билдирүү. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, азаматсыздар, кыз да жигит да соонун ырдайт экен. Добушумду жигитке берем. Ассаламу алейкум, урматтуу 5-каналдын кызматкерлери. Бүгүнкү ыр-кербен передачаңарды чоң эргүү менен угуп жатабыз. Сиздерге жана бүгүнкү конокторго абдан ыраазыбыз. Кыз дагы жигит дагы абдан жакшы ырдашат экен. Мен Нурайымга добуш берейин деп Өзбекстандын Андижан шаарынан жакшы биздин мамлекеттер угуп жатканды көрүп жаткан болсоңуздар, биз сиздерге ысык салам жолдойбуз. Кыргызстан эли ар дайым сиздер менен, биздин чет өлкөдө жүргөн же башка жакта жашап жүргөн жалпы мекендештерибиз, биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз. Нурайка жаным го менин дейт. Мен тайенең, өнөрүң өркүндөп өсө берсин, талантың ташкындай берсин, биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бер дейт. Чындыгында эле туугандардын, жалпы элдин каалоо тилектерине алып, жан дүйнөбүз бир аз болсо дагы жашарып тазарып турган учур. Келиңиз кийинки болсун. Семирбек Үсөнбаевдин сөзүнө жазылган кечирип коет чалма.
учурда керемет чыгарма болуп өттү. Саламатсыздарбы? Менин добушум жигитке өркүнүң өсө берсин дейт. Саламатсыздарбы? Менин добушум Нурайымга өркүнүң өссүн алтыным. Мен Нурайга добуш берем дейт. Келиңиздер, биз маанилүү бир аз маектешели деп чечтик. Сиз балалыкты кайсыл жактан өткөрүп келдиңиз? Деги эле шаарга келгениңизге канча убакыт болду? Анан кайсы окуу жайда окуп жатасыз? Мен Нарын областына караштуу Жуңгал районунун Башкоган айылынан туулуп өскөм. Ата-энем азыркы учурда ошол жакта 11 жыл бою 11 классын бүткүчө ошол айылда өстүм. Бияка 1 курс болуп калган, 1 курска өткөн келген. Азыркы учурда Бейшеналиева университетинде окуйм. Келгениме уже 5 жыл болуп калыптыр. Шаар аралап жүргөнүңүзгө 5 жыл болуп калды. Буйрулса мен келечекте мына ушундай боломун деп кайсыл кесипти же болбосо кайсы бир багытты тандап турган учуруңуз? Азыр өзүм окуп аткан университеттин салттык музыка факультетинин фольклор кафедрасында окуйм. Анын ичинен ырчы, элдик ырчы жагында окуйм да. Ошол эми Кыргызстандын өнүктүрүп өстүргөн уул кызы болгум келет. Чыгармачылык тарабынан зор бир мартабалуу бийикке жеткен кыз болгуңуз келет. Буйруса мына ошол учурда дагы 5-канал менен жаңылыгыңызды бөлүшкөнү келип калыңыз. Ал эми байыш мектепте кандай окудуңуз эле? Биз ошол жан дүйнө азыркы жакын деп атпайбызбы? Мектепте деле ошол окуганым жакшы, бирок жалаң 5 болбосо дагы эми окуучумун да, үчү жок болчу. Жалаң 5 эмес, бирок эми ырга жакын болгондуктан кароо сынактар менен эле убактым өтүп кетчү. Кароо сынак, райондук, областтык деңгээлдерде кароо сынактарга катышып жакшы окудум. Мектепте каламдай үлгүлүү болдум десем жаңылышпайм, наклангандык эмес, бирок активдүү окуучулардын катарын толуктадыңыз, Азыркы учурда канча жылдан бери шаарда жүрөсүз? Ал эми кайсыл жердин уулусуз? Мен ошол Ош областынын Ноокат районуна караштуу Кожеке айылынын кулуну болом. Азыркы убакта негизи 9-классты бүткөндөн бери эле бир 5-6-9 жылга жакындап калдым. Мен Ошто жүрдүм, 4 жыл кийин Бишкекте, 5 жылдан бери, ушул 5-6 жылдан бери ушул жерден. Буюрса ушул маданият тармагында келе атабыз. Кесибим болсо күүчүлүк негизи. Анан ырдаган, жан дүйнөгө азык берет деп туруп ырдап, күү чертип, анан ыр жазып, анан кескеч төкмөлүк кылып. Ушундай бир адаттабын да. Хоббилерим бар. Негизи эле менин музыка тармагында азыркы учурда жанагы Алмерен районуна караштуу Жакып Бердибеков атындагы орто мектепте музыка сабагынан 1-класстан 7-класска чейин сабак берип келем. 1,5 жыл болуп калды. Ошол жердин жамааты менен сыймыктансак болот, ыймандуу, рыскылуу жамаат десем жаңылышпайм. Караңыздарчы, ардактуу теле көрүүчү, мына ушундай көп кырдуу талант ээси, акын, ырчы, күүчү, негизи эле комузчу, аккордеон дагы тартып, эл алдында мына ушундай сапардуу, байсалдуу сапар менен келе жаткан Байыш Эгембердиев болду. Ал эми ким Нурайым Тукешова айтсаңыз, сиз негизи эле мектепте окуп жүргөндө мына ушундай кароо сынактарга катышкан учурларыңыз болду эле. Бул ырчылык жагы сизге кимден өттү? Мен өзүм Кемелова Перизат эжем болот. Ал өзү мен окуган университетти бүтүп, азыр Манас театрында иштейт. Ошол эжемди көрүп, университеттен комуз чертип ырдагандарды көрүп, аябай кызыгуум. Чын айтканда Бишкекке келип, университетке тапшыргандан кийин башталды десем жаңылышпайм. Өкүнбөйм дагы ушул тармакка келгениме, сүйүнөм. Ушул жактан Перизат эжеме ыраазычылыгымды айта алайын. Перизат эже, сизге чоң рахмат. Ушунча ушул жерде отурганда эле ушул Перизат эжеме ыраазычылык. Менин талантымды ушу эжекем көргөн. Сизге чоң рахмат, жашооңузга ийгилик. Ар дайым бактылуу болуп жүрөңүз, эжеке. Негизи эле ошол эң бир сонун нерсе, кандай иш болбосун колдон тартып, сага жардам берген кишини эч качан унутпоо. Бул эрдик болуп эсептелинет. Сиз дагы эң биринчи ушул чыгармачылык жаатында кол сунуп жардамын берген өзүңүздүн устатыңыз болобу же ага эжеңиз болобу? Дагы бир ирет кайрылып өтсөңүз болот.
Менин чыгармачылык жаатымда ошол өзүмдүн үйүмдө эч ким деле музыкант болбосо дагы кандагар деп коет го, бир чоң атамдын 3-атам комуз жерде ырдаган экен, кийинки чоң атам өзүнчө эле сөз менен эле ырдаган, төккөн деп коет. Анан бирок үйдөгүлөр баары эле педагог. Ошондуктан өзүм эле аккордеонду кармап алып, жанагы Сыймык Бешекеев агабыздын ырларын, Рыспай Абдыкадыров агабыздын ырларын ырдап 9-класс, 8-класстан бери эле ырдап жүрөм. Негизи өзүм десем жаңылышпайм, анан албетте кыргыздын мыкты инсандары менен маектешип, Салмат Садыков эжекебиз менен да маектешип, ошолордун сөздөрү түрткү берди. Көптөгөн Сонудо Эргешевна деп Кадыровна эжебиз, көптөгөн таланттар, акындар, Чапар Исабаева, Тадагүл Закирова деген акындар акынчылыкка түрткү. Кыргыз элибиздеги көзгө басар таланттардын аты менен десем жаңылышпайм. Негизи эле көргөнүн эле өзүнө кабыл алып, айтканын эле угуп, мына ушундай зор таланттарды аркалап келе жаткан Байыш Эгембердиев уулуңуздарга дагы биз дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми Нурайым Тукешова болсо, сизге дагы чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайбыз. Мына элдик ырларды ырдап, негизи эле элдик чыгармалар, элдик ырлар бул биздин жан дүйнөбүз, биздин кийинки муунга калтыра турган мурастарыбыз болуп эсептелет. Мына ошол ыйык мурастарды сиздер аркылуу кийинки муунга калтырылып турганы дагы бул зор кубаныч деп эсептейбиз. Ар дайым комузду колго кармап, кыргыздын жакшылыгында, кыргыздын той аштарында кызмат кылып, дегеле жан дүйнөңүздөрдү эргитип жүрө бериңиздер. Биз чакырганда мына ушундай жаркылдап жайнаган мүнөзүңүздөр менен эшик тыкылдатып келип туруңуздар. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз, сиздер дагы эл менен коштошуп алсаңыздар болот. Эми мен айтып өткөн сөздөрдүн баары ошол элибиздин жыргалчылыгы үчүн, элибиздин элдик ырларды бул кызыбыз ырдайт экен. Мен дагы көбүнчө эле элдик ырларга жакынмын деп айтып атам. Ошол улуу өнөрдү улаган кыргыздын мыкты өнөрпоздорун жолун жолдогон ушул жерде студияда көптөгөн мыкты өнөрпоздор отуруп кетти деп ойлойм. Ошолордун жолун жолдогон инсандардан болуп ойлойм. Эң негизгиси мыкты инсан болушубуз керек деп ишенем. Андан соң мына күү тармагын айтпай коюп турмун. 4 жыл Элмира Ибраимжановна деген эжекеде окудум. Ага дагы ыраазычылык. Оштон 5 жыл Намазбек Куралиев агайда, кыргыз эл артисти Намазбек Куралиев агайда билим алдым. Ага да чоң ыраазычылык айтам. Негизи эле ушинтип жолду улай берсек, эл тараза, эл сынчы, акырын жүрсөң алыска барасың дегендей ишенебиз, буюрса баардыгы жакшы болот деген. Албетте. Ишенич, жакшы ойлор бул жакшы жашоонун башталышы болуп эсептелинет. Нурайым Тукешова, сизден да бир жагымдуу жакшы сөздөр болсун. Эң биринчи Кыргызстанга тынчтык каалайм, ынтымак каалайм. Ошондой эле сиздерге да чоң рахмат. 5-канал бизди чакырып ушул жерде отурганыңызга дагы мен сыймыктан жатам. Ошондой эле бир туугандарыма, ата-энелериме баардыгына салам жолдойм. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жагымдуу эфир биздин 5-каналдын студиясында болуп өттү. Мен алып баруучу Айткүл Алимжан кызы, кийинки саатта кайрадан көрүшөбүз. Азыр болсо жагымдуу бир ырга барып келели.